Эфирде жаңылыктар маалыматтык топтому, студияда мен Гулера Туратбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштар. Нарында инвестициянын көлөмү өстү. Экономикалык өсүштүн негизги булактары бул айыл чарба, өнөр жай, ишканалар жана инфраструктуралык долбоорлор. 23 жылы биз 77 миллион доллар тикелей инвестиция келди. Жолу оңолгондун иши оңолот. Теңдик айылына бара турчу жол оңдолууда. 1,5 километрден ашыгыраак эски асфальт кырылып алынууда. Эмделбей калуу эмнеге кооптуу? Нарын шаарында балдардын эмдөөдөн өтүү көрсөткүчү төмөн. Себеби эмнеде? Диний көз караштар менен жүргөн энеталардын балдары болот да. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын Тяньцзин шаарына иш сапары менен келди. Министрлер кабинетинин төрагасы жайкы Давос 2025 дүйнөлүк экономикалык форумунун жылдык жыйынына катышат. Адылбек Касымалиев панелдик сессияда бир алкак бир жол демилгеси кайда баратат деген темада сөз сүйлөт. Форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, Вьетнамдын премьер-министри Ван Минтин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле иш сапардын алкагында бир катар ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери менен жолугушуулары пландалууда. Өлкө экономикасынын өсүшүнө олуттуу салым кошо турган бул инвесторлар. Инвестиция тартуу андан түшкөн каражатты арбытуу жагынан Нарын облусунда айтарлык аракеттер бар. Алсак облуста тикелей тартылган инвестициянын көлөмү 2023 жылы 76,8 миллион долларга, 2024 жылы 99 миллион долларга жеткен. Облуска кирген инвестициянын жакшырышы менен өткөн жылы облус аймагында 90 ишкана ачылып, 1237 жумуш орду түзүлгөн. Бул көрсөткүчтөр облустун инвестициялык климатынын жакшырып жаткандыгынан кабар берет. Облустун өнөр жай тармагындагы эң ири долбоор Нарын районундагы Султан-Сары алтын кени. Учурда кенде Жонжи майнинг компаниясы иштеп жатат. Бир нече жыл мурун өндүрүшү токтоп калган компанияга кенди иштетүүгө кайрадан уруксат берилгенден тартып, жеке инвесторлор ишин жандантып, учурда 400 килограмм алтын өндүрдү. Жумуш орундарын түздү. Азыр кенде 400гө жакын жумушчунун 300-ü жергиликтүүлөр. Анан элге жакшы эле жардамы тийип атат, ошо айылга көп пайдасы тийип, техникалар келип атат. Башка ирригация суу бул жактарына дагы жумшап атат ошолорду. Кыргыз-Кытай биргелешкен ишкана облустагы алтын өндүрүү боюнча ишмердик жүргүзгөн ири инвестициялык компания. Ишкана буга чейин социалдык пакет үчүн арзбаган акча төлөп келген. Өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлгөн туура саясаттын негизинде акыркы 3 жылдан бери бул сумма 50 миллион сомго көтөрүлдү. Каражат Миңбулак айыл өкмөттүн фондуна түшүп, айыл аймактын инфратүзүмүн жакшыртууга, жакан ишканаларды ачууга жумшалып жатат. Миңбулак айыл өкмөтүнүн өндүрүү инфраструктурасын оңдоо боюнча салык 2%, 53 миллионду түздү. Жонжи майнинг компаниясы биргелешкен Кыргыз-Кытай компаниясы 2022 жылдан баштап ишмердүүлүгүн баштаган. Ошол жылдан баштап Кыргызстанга 9 миллиард 212 миллион сом инвестиция тартылып келинген. Бүгүнкү күндө мына болгон 8 айылдын баарына ар кандай жумуштарды аткарып атабыз, спец техникаларды алып берип атабыз, айыл чарба техникаларын алып берип атабыз. Андан сырткары жана кичи футболдук аянтчаларды куруп атабыз. Андан сырткары мына крытый футбольный поле салынып атат ушул Куйбышев айылына. Андан сырткары парктарды жаңыртып атабыз. Өлкөгө инвестиция салам деген чет элдик ишкерлерге эң ириде жагымдуу шарттар түзүлүшү керек. Облус жетекчилигинин аракети менен 3 жылда инвестициянын көлөмү айтарлык өстү. 2023 жылы тикелей тартылган инвестиция 77 миллион долларга жакын болсо, быйыл 100 миллион долларга жеткирүү планы бар. 91 жылдан баштап ушул 22 жылга чейин деп коеюн. Инвестициянын көлөмү 2 жылдын ичинде, акыркы 2 жылдын ичинде инвестициянын көлөмүнөн дагы 2 эсе аз десем болот да.
мына 30 жылдык менен 31-32 жыл менен мына 2 жылдын ичинде 23 жылы биз 77 миллион доллар тикелей инвестиция кирди. 24 жылы мына 91 миллион доллар кирип атат. Инвесторлар аркылуу ишке ашып жаткан дагы бир ири долбоор Теңиртоо Сити долбоору. Учурда Нарын шаарында кытайлык инвестор 9 блоктон турган 11 кабаттуу заманбап турак-жай комплексин куруп жатат. Инвестор жеке каражаттан тейлөө кызматтарын бир жерге бириктирген административдик имараттагы куруп берет. Учурда курулушта иш кызуу. 2027 жылдын күз айларында ишке берилет. Тейлөө борбору бир жерде болот. Бул элди да тейлөө борбору болот. Анан биздин ишкерлерди дагы тейлөө борбору ушул жерде болот. Жана регистрациясы башкасы кирди, чыкты, бүт документтерде бүт уруксаттардын бардыгын ала турган жерде ушул бир жерде кылып атабыз да. Жергиликтүү бийлик болгон колдон келишинче мыйзам жол берген, конкреттүү бардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн бардык жардамын берип атат. Ошол үчүн азыр мен ойлойм баарыбыз эле көрүп атабыз, мына жумуштар күжүрмөн деп коет го, күжүрмөн жүрүп жыйынтыкка иштегенге аракет кылып атабыз. Нарын облусунда бардык тармактарда өсүштөр бар. Акыркы 2-3 жыл ичинде облустун ички дүңөнүмү 33 миллиард 366 миллион сомго жеткен. Демек, Нарын облусу акырындык менен экономикалык активдүү аймактардын катарына кошулуп жатканын далилдейт. Алсак өнөр жай продукциясын чыгаруу көлөмү 2022 жылы 4 миллиард сомдон ашса, 2023 жылы 4,7 миллиард сомго жеткен. Ал эми 2024 жылы бул көрсөткүч 6 миллиард 853 миллион сомду түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 2 миллиард 155 миллион сомго өсүш берген. Облус азыр дотациядан 11% чыкты. Жакынкы 3 жылда дотациядан 100% чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Облуска ири инвестиция тартуу аракети 2019 жыл болгон. Ат башы аймагына кытайлык инвесторлор тарабынан ири логистикалык борбор курулмак. Бирок ортодо кайсы бир саясий күчтөр пайда болуп, жергиликтүү жашоочуларды дүрбөлөңгө салып, маалымат бурмалангандан улам бул долбоор ишке ашпай калганы бар. Долбоордун демилгечисинин айтымында логистикалык борбор курулуп калганда 13 миңге жакын жаран иш орду менен камсыз болуп, облус экономикасына бир топ киреше алып келмек. Именно Нарын областында, именно ат башы эң ушу инвестиционный логистический промышленный комплексти салганга эң удачный жер да. Булар ошон үчүн тандады да. Себеби азыр бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ачылат. Булар ошону да расчет кылган. Мындан 5 жыл мурда булар ошону расчет кылган инвесторлорда. Кийин ызбытты да карады. Темир жол ачылат буйруса. Мына ошол жагдан анан кийин интернет хаптарды ошондой коебуз деди. Ошол проектте бар ушуну жазылган эле да. Инвестиция тартуу оңой олтоң иш эмес. Инвестор эң ириде ошол аймакта жашаган жергиликтүүлөрдүн колдоосун, туура түшүнүү менен кабыл алуусун күтөт. Бийлик аларга жагымдуу шарттарды түзүп берсе, эл облус экономикасына салым кошууга, инвестиция салам деген чет элдиктерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүсү дагы маанилүү экенин айтат облус жетекчилиги. Жазгул Зубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Кочкор району боюнча жалпы 431 чакырымдан ашуун жол бар болсо, алардын 25 чакырымын асфальттоо муктаждыгы бар. Учурда алардын айрым чакырымдарында иш кызуу. Кочкор районундагы айланма жолдон Теңдик айылына чейинки 3 чакырым жолдун эски асфальты сыйрылып, жаңылоого даярдыктар жүрүп жатат. Биз азыр Бишкек-Нарын Торгартуна жолунун 237 чакырымында турабыз. Бул жер Кочкор районунун кире бериши. Өткөн жылы түндүк түштүк альтернативдүү жолунан экономдолгон каражатка салуу пландалган. Жарым жылдык облуста жасалган иштердин отчетунун жыйынтыгы менен бул жолду асфальттоо тапшырмасы тез арада берилип, азыркы учурда иш кызуу башталды. Ыкчам башталган жумуштун акча каражаты капиталдык салымдар беренесинен каржыланат. Аң чөнөктүү жол кырсыктардын болушуна дагы себеп болуп келген. Калкка 40 жылдан ашуун убакыт кызмат өтөгөн жолду жамап жаскаганга да мүмкүн болбой калган дейт аймактагы жашоочулар. Ушу район менен бириктирип турган негизги жол болуп эстелет да, бирок бул эки жолдун акыбалы, абалы элди ушу 30 жылдан бери түшөлтүп канаттандырбай келген да. Мына ДЭУнун кызматкерлери жылыга ушерде пластический ремонт жасайт, бирок баары
ал калына келбейт экен. Аталган маселе облус башчысы Алтынбек Эргешевдин Кочкор эли менен жолугушуу жыйынында Тендик айылынын тургундары тарабынан айтылып, район башчысы тарабынан түндүк-түштүк альтернативдүү жолунан үнөмдөлгөн каражатка салуу белгиленген. Бирок облус башчысы маселени ыкчам чечүү тапшырмасын берип, жолду жасоо жумушу ыкчамдаган. Нарын эпканы жол 3 метрде калды жолу. Ал жепкенде бүткүл Кытайга эч ким аттабайт, нарынга да аттабайт, даже Дөңкөлгө да аттабайт. Ошол жолду жасап койсоң жакшы болот. 3 километр калды. Чоң трасса бул. Ушуну айылын ичине көтөрүп койсоңучу. Жол даканда чыкпай калды, жол даканда чыкпай калды. Бүгүнкү күндө ал жерде кандай реконструкция кылыш керек? Түбү асты холодный асфальт экен. Үстүн жасап койгонго болбой турган болуп атат. Бүгүнкү күндө инженерлер эсептеп атат. Полный көчүрүк жасайбы, же үстүн жасайбы? Международный жолго кошуш боюнча бүгүнкү күндө Минтранстын капиталовложениясына мен өткөн жума барып келдим. Ошол нерсе чечилип атат. Иштин башталганына 5 күн гана болду. Бул аралыкта 2,5 чакырымдай жолдун үстүнгү катмары сыйрылууда. Бул үчүн жолчулардын жаңы техникалары тартылган. Мына жаңы техника келгени, мына ишти 3 күн болду иштегенибизге жаңы техника менен. Бат эле 1,5 километрге чейин жетип калдык. Мурун болсо эски техника менен бир күн иштесек, бир күн ремонт болуп эле ишибиз жүрчү эмес. Азыр жаңы техника менен техникада тың, биз да тың, көңүлүбүз ток болуп атат. Номер 955 жол тейлөө мекемеси тейлеген жалпы 431 чакырым жолдун 22 чакырымына гана асфальт төшөлө элек. Алар Кочкор, Коммунизм, Кумдөбө, Шамшы, Кочкор, Орток жана Чолпон Ата, Шахта, Туз жолдору. Бул жылга пландалган ушул жолдор жасалса, Кочкор району боюнча жол маселеси болбойт. Жалпы жолдордун 98% асфальттанып бүтөт. Ушул тапта деп 955 тарабынан кызуу иштер жүрүп жатат. Министрлик тарабынан жана биздин башкармалык тараптан батыраак бүтүрүү тапшырмасы берилген. Ушул тапта 3-күн болду иштегенибизге. 1,5 километрден ашыгыраак эски асфальт кырылып алынууда. Бул жолдун көйгөйү жөнүндө айта кетсек, бул Кочкордун кире бериши ушул жол түндүк-түштүк альтернатив жолуна кошулат. Себеп дегенде бул жер эскилиги жеткендиктен жүргүнчүлөргө көп көйгөй жаратып келген. Асфальт бастырылган күзгүдөй жолдор убакытты үнөмдөп, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна да жакшы шарт. Эми кезек Кочкор Коммунизм жолун жасоо менен уланат. Гүлира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Тартипти сактаңыз, борбордук базарды тыгынга учураткандар. Уруксат берилбеген жерде жолду тосо туруп башаламан соода кылгандар эрежеге баш ийгилери келбейт. Өздөрү ыңгайлуу деп эсептелген жерде турууну талап кылышат. Иретке салуу аракеттери уланууда. Теманы Жипара Насырова улантат. Мен алам аласыз, по-любому аласыз. Мына жерге көчүрмөсүн алдым деп туруп жазасыз. Алгач рейдтик текшерүү Нарын шаарынын Сагынбай Орозба көчөсүнөн башталды. Анда жолуңдоо иштеринен кийин казылган жерлерди калыбына келтирбей, ошол боюнча таштап кеткен Гранд Строй жол куруу компаниясынын өкүлдөрүнө протокол толтурулуп, 35 000 сом өлчөмүндөгү айып салынды. Чалат Болотбекке барат да комиссия. Азыр дагы бир протокол түзүлөт. Эми каланы көрктөндүрүү, санитардык жана экологиялык ченемдердин сакталышын камсыз кылуу, айлана чөйрөнү коргоо, соода сатык кыймылын жөнгө салуу максатында муниципалдык инспектор иштей баштады. Учурда Бишкек шаарынан атайын чакырылган муниципалдык инспекторлор келип, өз тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Алар эреже талаптарды сактоо зарылчылыгы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бишкек шаарынын аймагын көрктөндүрүү эрежеси жазылган. Ал жакта ушундай талаптардын баары көрсөтүлгөн. Таштандыны белгиленбеген жерге таштабагыла, өрттөбөгүлө, жанаша жаткан аймактарыңарды тазалагыла, ушундай бир күнүмдүк тартипке келтире турчу талаптар жазылган. Ошол эреже менен Нарын шаарынын мэриясынын кызматкерлери таанышып, ушул Нарын шаарында дагы ошондой эрежени киргизишти. Азыркы учурда ушул эрежелердин сакталышы боюнча атайын кызматкерди биз үйрөтүп, мындайча айтканда тажрыйба алмашып, ушул Нарын шаарындагы жеринен укук бузууларды көргөзүп, азыркы учурда түшүндүрмө иштери жүрүп жатат да, сразу эле келип айып пулдарды салуудан алыспыз. Ошол себептен мына ушундай иштер жүрүп жатат. Бул эреженин максаты Нарын шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жанагы санитардык нормаларга
алып келүү бардыгын. Анан Нарын шаарында жанакындай азыр жаңы жол жасалып атпайбы? Ошол жол жасалып бүткөндөн кийин өзүм билемдик менен жолдорду казып албоо, буга чейин ошо алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атты. Мындан ары дагы ошо элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Нарын шаары ошол башка шаардай эле кооз, мындай шаардын тургундары үчүн жагымдуу атмосферада болуу максатында ушул жобо иштелип чыкты. Мындан ары дагы ошол мэрия тарабынан ошол Нарын шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, санитардык нормаларды калыбына келтирүү, ошо айлана тегерегин иретке келтирүү максатында ошол жобонун негизинде, укук бузуулар кодексинин негизинде мындан ары дагы иштер жүргүзүлөт. Нарын шаардык мэриясы муниципалдык менчикти башкаруу жана таза нарын ишканасынын кызматкерлери менен болгон рейдте жер жемиш саткан жарандар ортосунда чыр чыкты. Анда башаламан туруп соода иштерин жүргүзүп жаткан сатуучулар тартипке баш ийбей, ачылууга алдырып, атайын жай даярдап берүүлөрүн талап кылышты. Буга чейин Нарын шаардык муниципалдык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү боюнча ишканасынын кызматкерлери жолдун боюна туруп алып минтип соода иштерин кылып жаткан сатуучуларга 10 базар аймагынан жер беришкен экен. Бирок мындагылар ал тарапка кардарлар келбейт деп өздөрүнүн ыңгайына карап иштерин уланткысы келет. Былтыркы жылы Ун базарынын ичинен атайын ошо жер жемиш саткандарга жеке менчик жерден атайын сүйлөшүп, анан место бергенбиз 14-15 жаранга. Анын ичинде турган күндө дагы соода жакшы болбойт экен деп, биринчиден, экинчиден айланасы таза эмес экен деп, кишилер ары бери өтөт экен деп аяктан дагы чыгып кетишкен соода. Местага таап берген местага турбай соода кылбай чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө алар өзлөрүнүн жеке менчик частный территорияда соода кылып атышат Чолпон базарынын ичиндечи. Буюрса жакынкы арада дагы ошо Ун базардан кайра жер чечип бергенге аракет кылып атабыз. Эгер жер чечиле турган болсо эле, буюрса ушундай мыйзам соода кылган жарандарды аякка кайрадан киргизебиз. Аяк каралып атат. Үстү жабылып, жолдон оолак турган бул жай Чолпон базарынын катарындагы жер жемиш саткандардын атайын туруучу жери. Бир нече ирет болгон эскертүүлөргө карабай жолдун боюна туруп сатууну улантышууда. Кызмат адистери тартипке баш ийүүнү талап кылып, көчүүнү суранышканда жердин ээси менен сүйлөшөлү деп шылтоо айтышты. Мен аласыз, по-любому аласыз. Протокол толтурулгандан аласыз. Протокол толтурулгандан албасаңыз кайра жазылып берет протокол. Ал эми жалаң гана кездеме саткан бул жердин ээси кадимки элдер өтүп жаткан жолду туруп буюмдарын коюп алган. Одоно тартип бузуп жатканына баш ийгиси келбей, кызматкерлерге орой мамиле жасап, буюмдарын албасын билдирди. Бир нече жолку эскертүүлөргө баш ийбеген сатуучуга 3000 сом өлчөмүндөгү айып салынды. Сизге азыр кошумча маалымат катары айтайын. Протокол түзүп туруп, кошумча колдонуучу атайын чаралар бар. Жогорудагыдай тартип бузуп, эскертүүлөрдү эске албаган юридикалык жана жеке жактарга 1000 сомдон 100 000 сомго чейин айыптар салынат. Жупара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында балдардын эмдөөдөн өтүү көрсөткүчү төмөн. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматынын берген маалыматында жаңырган жылдын алгачкы 5 айында Нарын районунда 46, Нарын шаарында дагы 46 бала убагында эмделген эмес. Ага ата-энелердин макул болбогону себеп. Мындан тышкары ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин көрсөтмөсү менен да Нарын шаарында 96, ал эми Нарын районунда 192 бала эмдөө ала элек. Эмделбей калуу эмнеге кооптуу? Наргиза Жумадил кызы билип келди. Ибуфенден бересиңер, нанач берип коесуңар, бир күн, 2 күн ыйлайт, андан коркпогула. 2,5 жаштагы Наристе кептөр оорусуна каршы эмдөө алып жатат. Анын апасы Бегимай Курманбекова кызы төрүлгөн күндөн тарта бардык эмдөөлөрдү өз убагында аларын белгилейт. Плановый осмотрга жана 2 айдык эмдөөсүн алып келдик. Балабызга 2,5 ай болду. 2 эмдөөнү алдык. Эмдөөнүн зарылчылыктары азыркы учурда көптөгөн оорулар чыгып атат. Ошол ооруларды алдын алуу үчүн биз эмдөөнү алабыз. Бардык эмдөөлөрдү алууга аракет кылабыз убагынан калтырбай.
Нарын облустук үй бүлөлүк медициналык борборунун номер 5 дарыгерлер тобунда 1 жаштан 6 жашка чейинки 491 бала каттоодо турат. Ушул жылдын алгачкы 6 айында булардын 1 жашка чейинки балдардын 42% эмдөөдөн өткөн, 1 жаштагы балдардын 27,7%, 2 жаштагылардын 43%, ал эми 6 жаштагылардын 43% эмделиптир. Бала төрүлгөн күндөн тартып эле иммундук системасын коргоо үчүн белгилүү эмдөөлөрдү алышы керек. Нарын шаары жана Нарын району боюнча эмдөө байма-бай эле жүргүзүлүп келет, бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ошо эмдөөдөн баш тарткандардын саны өсүүдө. Былтыркыга салыштырмалуу бир аз өсүш берди. Азыр Нарын шаарында жана Нарын районунда экөөнү бириктиргенде 92 учур катталып атат. Мунун көбүнчөсүн ала келсек, ошо диний көз караштар менен жүргөн энеталардын балдары болот да. Ошондуктан бүгүн ошо Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунда атайын билим берүү тармагы, казят жана өзүбүздүн медицина кызматкерлери тарабынан биргеликте ошо атайын тегерек стол уюштурулат. Катталган 97 учурдун ичинен лабораториялык жактан тастыкталганы. Эмдөө тууралуу ар кандай чындыкка коошпогон маалыматтарга ишенбөөгө чакырат. Дарыгерлер коркунучтуу ооруларга эмделбей калуу кооптуу. Ал эми вакциналардын сакталышы боюнча дагы коркуунун кереги жок. Алар атайын эрежелерди бекем сактоо менен атайын шартта сакталат. Эми саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын буйругунун негизинде 1 жаштан 5 жашка чейинки эмделбеген бөбөктөр үчүн атайын эмдөө мөөнөтү түзүлмөкчү. Бизде ар кандай дозада вакцина бар. Бул 1 дозалык бир эле балага сайлат. Андан кийин бул 5 дозалык вакцина, бул 5 балага сайлат. Бул вакциналардын өзүнүн политикасы бар да, ачылгандан кийин канча убакыт сактайбыз, ошолор боюнча мисалы үчүн бул 10 дозалык вакциналар биз 14 күнгө чейин сактаганга уруксат бар да. Биз числосун жазып коебуз, кайсы күнү ачылды, кайсы саатта ачылды деп туруп 14 күн сактайбыз. Дарыгерлер ата-энелердин маалымдуулугун арттырып, эмдөөгө болгон ишенимин күчөтүүнүн аракетин көрүшүүдө. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Окууда, спортто жана коомдук иштерде мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон окуучулар жайкы лагерге узап кетишти. Нарын облусу боюнча 160 окуучу таң эрте Нарын шаарынын борбордук аянтында чогулуп, Чолпон Ата шаарында жайгашкан президенттин иш башкармалыгынын алдындагы алтын балалык балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна сапар тартышты. 7 күндүк эс алууда балдар үчүн ден соолукту чыңдоочу, окутуучу жана көңүл ачуучу оюн-зоок программалары уюштурулган. Мухамметова Элиза, Гелди Камбарбекова Самира. Таң эрте жайкы эс алууга барыш үчүн чогулган балдар жана кыздардын кубанычтарында чек жок. Алар мектепте мыкты окуган, эл аралык республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү, спортто ийгилик жараткандар жана коомдук иштерде активдүү катышкан демилгелүү окуучулар. Катарында Актала районунан келген Баянсулуу Карагулова дагы бар. Акталадан келдим. Аябай кубанычтамын ушул лагерге мен таңдап алышкан, жакшы окумам таңдап алышканына. 10 күндө ойлойм, жакшы эс алып келем деп. Аябай кубанычтамын. Жакшы ойноп келем деп күтүп атам. Дос табам деп күтүп атам. Жайкы лагер өлкө башчысынын демилгеси менен уюштурулуп, балдардын ден соолуктарын чыңдоо, келечектеги билимдүү жаштардын катарын арбытып, дем берүү максатында ишке ашырылууда. Белгилей кетсек, акыркы 2 жылдан бери балдар үчүн лагерлер уюштурулбай калган. Буга облус аймагында жана Ысык көл жээгинде балдардын жайкы эс алууларын шарттаган лагерлердин жоктугу жана абалы начардыгы себеп. Ата-энелердин мүмкүнчүлүгү бардыгыбыздыкы эле боло бербейт да. Баягы жайында балдарды ээн эркин жалгыз жибере албайбыз, көлгө эс алууга жибере албайбыз. Ушундай бардык шарты менен алтын балалык лагерине жиберип жатат. Анан абдан ыраазычылык билдиребиз жетекчиликтерге. Балдар Ысык көл жээгиндеги президенттин иш башкармалыгынын алдындагы алтын балалык балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда 7 күн эс алышат. Облус боюнча бүгүн 160 окуучу сапар тартты. Мындан сырткары 20 коштоочу балдардын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Облустун аймагындагы быйылкы окуу жылындагы олимпиаданын жеңүүчүлөрү, спорт тармагынын жеңүүчүлөрү жана ошондой эле бул мигранттын балдары баардыгы эле ушул окуудагы ийгилик жараткан окуучуларды биз бир жумалык эс алууга жөнөтүп жатабыз. Бул эс алуу
бир жума атайын программалар түзүлгөн, оюн зооктору уюшулган. Өлкө башчысынын түз тапшырмасы менен алтын балалык борбору толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлүп, балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Муну эске алган окуучулар жана ата-энелер өлкө жетекчилигине өзгөчө ыраазы. Мен мисалы үчүн көптөгөн кызыктуу нерселерди күтүп атам. Оюндарды, көптөгөн досторду жана жакшы болот го деп ойлойм, жана көптөгөн жакшы өзүмө керектүү нерселерди ала алам деп ойлойм. Жаңы билимдерди, мен билбеген кызыктуу нерселерди күтүп атам. Мен бүгүн лагерге барам. 7 күндүк. Биз бүгүн лагерге барабыз 7 күндүк. Мен абдан кубанычтамын. 7 күнгө жакшы эс алып келебиз. Биз балдар менен таанышабыз, анан көлгө түшөбүз, ойнойбуз. Балдар лагерге алып барып атканына кубанычта болуп атабыз. Жакшы мындан ары дагы ушундай уюштуруп турса, жакшы болот эле. Ушу балдарыбыз эс алып, мындай тегеректе мындай алганда лагерде эле эс алчу жер жок. Былтыр деле болуптур, анан быйыл дагы жакшы көңүл буруп атыптыр, аябай балдарыбыз абдан кубанычта. Жайкы лагер бир нече агым менен каникул учурунда Нарын облусунан 500дөн ашык окуучулардын эс алуусуна шарт түзмөкчү. Гүлера Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.